Eldi tomogon ajdar жана үмүт. Жомок. Илгери тоонун этегинде жайгашкан бир айылда тынч жана ынтымактуу эл бар экен. Бул айылдын адамдары бири-бирин сыйлап, табиятты жакшы көрүп, жылуу жүрөк менен жашашчу. Ошол айылда тенеси менен бирге 5 жашар Үмүт аттуу кичинекей, ойнок, шайыр, бирок апасынын сөзүн эч качан эки кылбаган абдан тартиптүү бала да бар эле. Энеси бир нерсе айтса ал дароо угуп, колунан келген жардамын берчү. Бала болсо да сөз угар, токтоо мүнөзү менен айылдагы чоңдордун алкоосуна арзычу. Ошол эле учурда айылдагы эл арасында бир коркунучтуу сөз жүргөн. Ар бир 5 жылда асмандан кара булут каптап, анын ичинен чоң, жашыл аждар келип түшчү экен. Элдин жүрөгү дароо туюп, мал мүлкүн таштап, аждар кайра келди дешип, ызы чуолу эптер жанын ала качып кутулуп кеткени кетчү экен. Эң коркунучтуусу ал бой жеткен сулуу кыздарды алып кетчү. Айылда андан өткөн кайгы болчу эмес. Эне көз жаш төгүп, аталар үнсүз сыздап калчу. Быйыл да аждар түшөр жыл эле. Жаз мезгили келгенде талаа гүлгө, асман куштарга тоолуп, айыл шаңга бөлөнүп турган учурда заматта баары өзгөрүп кетти. Жер титиреп, үйлөр калтырап, эл дүрбөлөңгө түштү. Асман арасынан чоң, жашыл аждар учуп келип, аскадан айылды көздөй ылдыйлай түшүп келе жатты. Анын канаттары шамалды чайпап, көзү оттой жанып турган эле. Эл таш талкан болуп качып жатты. Үйлөр күйүп, малдар үркүп, кыздар кыйкырып, ал эми аждар болсо адатынча айылдагы малдарды айдап, дыйкандарды жыйнаган эгиндерин каптары менен желдеттерине жүктөтүп, кээ бир үйлөрдү жалынга салып өрттөп жиберет. Кандуу көзү менен байлыкты издеп, алтын, күмүш, эмне бар баарын желдеттерине жыйнатып жүргөн болчу. Эл билип калган. Ар 5 жылда бул бале кайталанган. Бирок эч ким аны токтото алган эмес. 5 жашар Үмүт ойноп жүргөн жерден эч качан мындайды көрбөгөн нерсеге күбө болуп таң калып карап турду. Дүрбөлөң түшүп качып бараткан элди аралап, шашкалактап Үмүттү издеп жүргөн энеси баласынын таштай катып турганын көрүп, дароо көтөрүп качып жөнөдү. Кечке жуук бул шунду кызычуу акырындап, аждар желдеттери менен аркы тоонун арасына кирип кеткенде гана токтоп, Үмүт бул нерсени толук түшүнбөй, тек гана аждар кеткен жакты карап, апасынын эмне деп түшүндүрөөрүн билбей ыйлап жатканын көрүп, болгону кичинекей жүрөгү бир чоң кайгыны сезип турду. Аждар кеткенден кийин кайгырган эл кайрадан күндөгүдөй жашоосуна кайтып келе баштайт. Калган малын көбөйтүп, эгин эгишип, боз үйлөрүн тикелешип, бирок элдин жүрөгүндө 5 жылдан кийин дагы келет деген коркунуч жашап турду. Үмүт да чоңоюп жатты. 10 жашка чыкканда кайра эле ошол күн кайталанды. Аждар дагы келип, дагы эле ошол көрүнүш. От, ызы чуу, кошок. Бул жолу Үмүт баарын түшүнө, ызырына карап турду. Жан дүйнөсү титиреп, бирок көөдөнүндө бир үн шыбырады. Бир күн келсе, мен токтотом муну. 3-чү жолу Үмүт 15ке чыкканда дагы эле ошол көрүнүш кайталанды. Бирок бул жолу Үмүт жөн карап тура алган жок. Ызы чууну, коркунучту, таланып тонолуп жаткан үйлөрдү, кыздардын кыйкырып кетип жаткандарын көрүп туруп, жетишет деди ичинен. Ал ошол эле түнү апасына карап, мен токтотом апа муну. Мындан ары
Ajıdar bizge gelbеш керек. Anın başın men alam. Menin elim tınç жашаш керек деп кыйналган жакырчылыкка улам кирип бара жаткан өз элин, жерин ойлоп, Ajıdarга өзү барып салгылашууга даярданып, машыгууну олуттуу баштайт. Эртең менен талаалап чуркайт. Дарактын бутактарына тартынып, күчүн чыңап, эгин салынган чоң каптагы буудайды тердеп, кыйналса да өзү көтөрүп, арабаларга жүктөп, бирөөсүн жалгыз сүдүрөп кырманга алып барат. Кечинде токойдогу бактардан таякты тазалап, кылычтай кылып жасап, жансап машыгат. Таң ата электе ойгонуп, кечте жылдыз чыкканча машыгып жүрдү. Жүрөгүндө бир гана максат бар эле. Ajıдарды токтотуп элге тынч жашоо тартуулоо. Айылдагы эл дагы эле коркуп жашап жатты. Кимдир бирөө Ajıдарды жазмыш десе, кээ бирөөлөр жаза деп коюшчу. Бирок бул тозокту токтотмой болгон үмүт өзүнүн денесин да, жүрөгүн да чыңдап жатты. Эми убакыт жетти. Ajıдар кайра келерине бир жыл калган эле. Бир күн эле үмүт айыл аксакалдар жана энесин турган жерге барат да: "Апаке, менин алтындай болгон айылдагы аксакал аталарым, мен жолго чыгам. Ajıдарды издейм. Аны менен жалгыз калсам да коркпойм. Мен элимдин тынчтыгы, келечеги үчүн кетем" деп эрденет. Энеси: "Балам, элди ойлогонуң дурус. Бирок жашың жаштык кылат. Азыр жибербейм" деп жалынып жалбарса, айыл аксакалдары болсо Ajıдарга кеткендер кайткан эмес. Ага теңелүү үчүн дагы машыга түш. Капысынан эрте келип калса, маңдайга жазганды тартабыз деп такыр жабышып макул болбой коюшту. Үмүт 19 жашта эле. Бою узун, жүзү жарык, көзү терең, үнү жай. Эл арасында аны чоңойгон жигит деп аташчу. Анын көз карашы токтоо, сүйлөгөнү түшүнүктүү болчу. Ким караса да мына баатыр деп суктанып калчу. Бир күнү коңшу айылга барганда Үмүт өзгөчө бир чачы кара, көзү жылдыздай, күлкүсү гүлдөй болгон, жашы өзү менен теңдей Акмарал аттуу сулуу кызды көрүп калат. Акмарал жөн эле сулуу эмес, назик, акылдуу, сылык кыз болчу. Үмүт аны көргөндө жүрөгү дуулдап, тилсиз калды. Кыз да Үмүттү карап жылмайып, салам берип, ошондон баштап алар сүйлөшүп, жолугушуп, бири-бирине жакын болуп жүрүштү. Сүйлөшкөндө бири-биринен уялса да, көздөрү сүйүү менен жаркырап турчу. Эки жүрөк бири-бирин үнсүз түшүнчү. Алар жолугушканда куштар сайрап, шамал акырын шыпшып өткөнүн сезип турушту. Бирок Ajıдар келе турган күн да улам жакындаган сайын Үмүттүн тынчы кетип, айласын таппай, бир жагынан сүйгөнү Акмаралды кыя албай, ою онго, санаасы санга бөлүнгөнүн билгизбей, ичинен сызып жатты. Ajıдардын келе турган күнү быйыл адаттагы мезгилден мурдараак башталып, асман кара булут менен капталып, шамал ызгып, куштар учуп, жер титиреп, тоо жаңырып, баягы эле көрүнүш кайталана баштады. Чоң, коркунучтуу жашыл Ajıдар тоо арасынан сойлоп келе жатканда, эл кайрадан кыйкырып, үркүп качып, мал, мүлк, эгин, тегин, алтын, күмүш, боз үйлөр баары кайра тонолуп, кээ бир үйлөрдү өрт чалып, айыл жалынга, түтүнгө чуулганды. Ajıдар баягы адатынча сулуу кыздарды тандап, кырмактарына бир-бирден илип, бир колу менен качып бара жаткан Акмаралды чапчыды. Чочулаган Үмүт жакындарын коргоого атасынын кылычын алып, туш келип калса ушул жерден чабышам деп Ajıдарга көздөй кыйкырып келе жаткан эле. Акмаралдын Ajıдардын чеңгелинде экенин көрүп, көзү жанып, ан сайын күчүнө күч кошулуп,
Кыйкырыгы күчөп жете келгенде Ажыдаар көк асманга сызып көтөрүлүп кетти. Көз жашын да ызаасын да жашыра албай, мен сени табам деп кыйкырып, кылычын жерге сайып, Акмарал жакты карап, кайра табам деп ач кыйкырып ыйлаган бойдон тизелеп отуруп калды. Ажыдаар көккө көтөрүлүп кеткенден кийин айыл тынчып калгансыды. Бирок тынчтык эмес, үмүт жоктой. Жүрөк ооруткан тынчтык болчу. Энесинин жашың чабышууга жете элек деп токтотуп койгонуна аябай өкүнүп, жерге батпай, өзүнө өзү жакпай ары бери ызырынып, бир жерге токтой албай жатты. Өзү үчүн эмес, эли үчүн, элинин таланып тонолгондон сактоо, өнүгүүсү жана Акмарал үчүн чогум ашыгып жүргөн 5 жигитти алды да энесинин алдына келди. Энеси унчукпай турду. Анан көзүнө жаш толуп, балам, сен менин эле эмес, элдин уулу болушуңа ишенип эле жүрдүң. Кантейин? Жолуңду тоскон менен калып калчудай эмессиң. Бирок элине күйгөн баатыр абийир таап алкыш алат. Бар уулум, жолуң ак болсун деп батасын берди. Ошентип ал жигиттери менен тоону ашып, өрөөндү кечип, айылды артта калтырды. Үмүт айылдагы эң күчтүү, ишенимдүү 5 жигитти тандаган эле. Ар бири өзүнчө эр, көзү курч, жүрөгү ак болчу. Алар күлүк аттарына миништи да, энеси белекке берген кылычты белине байлап, шамал менен кошо жолго чыгышты. Тоолорду ашып, көлдөрдү кечип, көп күн дегенде алыскы үңкүргө жетишти. Ошол жердеги токой да унчукпай тургандай, куштар да учпай калгандай. Анткени бул жерде Ажыдаар жашачу. Ажыдаар болсо үңкүрдүн үстүңкү тешигинен түшкөн күн нуруна жылынып, алтын үстүндө бей капар, көздөрү бир аз жумулуп тынч уктап жаткан. Үңкүр оозундагы Ажыдаардын желдеттери Үмүттүн келген жайын уккандан кийин жоокерлериң сыртта калсын деп өзүн эле киргизип жиберишти. Бул үңкүр үңкүргө окшобой, элдин акын уурдап хан сарай кылып алганына Үмүт күйүп кетти да, элдин башын жеп, ырыскысын тартып жүргөн Ажыдаар деп ачуу кыйкырып жибергенде чоң үңкүрдүн ичи жаңырып кетти. Токтогон шамал кайра жүрүп, жалбырактар шыбырай баштады. Ошол учурда Ажыдаар ойгонду.